Нарында коронавирус жугузуп алышы ыктымал деп изоляцияга алынган адамдын анализи таза чыкты. Бул тууралуу парламентте маалымат берип жатып, өкмөт башчысы Мухамбеткалый Абылгазиев билдирди. Нарын облустук казыятынын маалыматына караганда, жыл башынан бери облустан жалпысынан 43 киши умрага барып келген. Алардын ичинен бирөө изоляцияга алынган. Ал адам 12 мартта Сауд Аравиясынан коронавирус тастыкталган сузактык 3 тургун менен чогуу учуп келген. Учурда коронавируска шектелип 6 адам жаткандыгы айтылды. Алардын 2 аял киши. Бул туурасында өкмөт үйүндө саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жыйында билдирди. Бул маалымат саат эртең мененки 9да айтылды. Жалал Абад ооруканасында болсо медициналык көзөмөлдө жаткандардын 3-өүндө вирустан эч кандай симптомдору жок болуп чыкты. Алардын дене табы стабилдүү 37,5 болуп жатат. Бул 3 адамга симптоматикалык дарылануу жүргүзүлүп, антибиотик терапиясын алып жатышат. Коронавируска байланыштуу Кыргыз өлкөсүндө карантин жарыялангандыгына байланыштуу башкы прокуратура жарандардын карантин эрежелерин сактоону жана негизсиз азык-түлүктөрдүн баасын жогорулаткандар жазага тартылаарын эскертет. Зарыл иш болбосо көчөгө чыгуунун кереги жок. Ал эми карантинге байланыштуу окуу процесси токтотулгандыктан бала чаканы сыртка чыгарбоо зарылдыгы айтылат. Фармацевтикалык компаниялар аркылуу бүгүнкүгө 630 миңге жакын медициналык бет кап таратылды. Алар аймактарга жеткирилди. Министр сатыкка чыккан маскалардын орточо баасы 10 сомду түзөт деп айтууда. Аны менен катар паспорт менен бир адамга болгону 3 бет кап гана сатылат. Ошондой эле Ошто дагы бир компания көп жолку колдонуучу бет каптарды чыгаруу боюнча иш жүргүзүүдө. Алар бир гана түштүк аймактык эмес, башка аймактарды дагы камсыздай алышат. Бүгүнкү 19 марттан тартып Ош шаарынын кире беришиндеги Фуркат айылында ун жарманкеси уюштурулат. Бирок бир кишиге 2 каптан ашык сатылбайт. Каалоочулар Кулатов Кич районундагы Борбордук ун базарына барса болот. Базарда ундун элге пайдалуу сатылуусун Ош шаардык мэри Талайбек Сарыбашев өз көзөмөлүнө алды. Биринчи сорттогу бир мөшөк ун 1350 сомдон сатылат. Пайда көрүү максатында дөңүнөн сатып алууну көздөгөндөргө ун сатылбайт. Казакстандын Алматы жана Нур Султан шаарларында коронавируска байланыштуу карантин тартиби күчүнө кирди. Алматы шаарынын кире беришине 27 өтмөк посттор орнотулду. Көчөлөр жана тротуарлар дезинфекцияланып жатат. Алматы шаарына кирип же чыгып кетүүгө жарандарга 72 сааттык убакыт берилди. Казакстандын Алматы жана Нур Султан шаарларында коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Бул арада коронавирус пандемиясынын экономикага тийгизген кесепети менен күрөшүү үчүн Брюссель 37 миллиард евро акча каражатын бөлөт. Евро биримдиктин туруктуу өкүлдөрү 2 мыйзам долбоорун колдоону макулдашты. Мындай чаралар кичи жана орто ишканаларга ликвиддүүлүктү жоюуга багытталган. Дүйнө боюнча коронавирус тарап жаткандыгына байланыштуу Манас аба майданы бир катар авиакомпаниялардын рейстерин убактылуу токтотуп жаткандыгын маалымдайт. Анын ичинде Кыргызстандан Россияга да каттамдар токтотулду. Маалыматка ылайык учурда коронавирусту жайылтпоо үчүн башка дагы өлкөлөрдүн эл аралык аэропорттору ушундай жолду тандап жатат. Тагыраагы кыргызстандыктар Орусиядан келе албайт жана чыга да албайт. Эгер билет сатып алган болсоңуз, каражатты ошол компания кайрып берүүгө тийиш.